Assalamu alaikum dostlar. Биздин спорт каналдын жалпы катталуучулары жана бокс күйөрмандары. Көпчүлүк күтүп жаткан легендарлуу Майк Тайсондун блогер Джейк Полго каршы беттеши болуп өттү. Кызыгы профессионалдык деңгээлде акыркы беттешин 2005-жылы өткөрүп, техникалык нокаут менен жеңилип калган Тайсон эми мынтип 58 жашында 2024-жылдын аягында рингке кайтты. 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Барына чексиз. Бул беттешти профессионалдык деңгээлдеги таймаш деп айтууга да болбойт. UFC мушкери Шон Стрикленд бул беттешке тыюу салынышы керек экенин, бул эки спортчунун ортосунда чоң жаш айырмачылык бар экенин айтып, беттешеме эле кылмыш экенин да белгилеп өткөн. Бул пикирге кошулгандар да көп болушу керек. Бирок эми ал сөздөрдүн бардыгын артка таштап, бул кармаш тууралуу сөз кылсак. Бул таймаш 2 мүнөттөн 8 раундка созула турган кармаш эле. Алдын ала божомол кылгандардын көбү беттеш аягына чыкпайт деп ойлошкон. Бирок Тайсон менен каршылашы сүйлөшүп алганбы? Айтор 8 раунд толук өтүп, калыстардын бирдиктүү чечими менен Пол жеңишке жетти. Башкы 1-2 раундта гана Тайсон бир аз сокку урганы болбосо, андан кийин жашы 60ка келип калганы көрүнүп эле калды. Баяндамачы таамай белгилегендей, ар бир раунд сайын темир Майк картая берди. Эми 58 жашта 27деги физикалык жактан өтө мыкты, боксту да жакшы өздөштүргөн мушкерге каршы чыгуу бул жөн гана акча табуунун айласы экени талашсыз эле. Албетте Тайсон даярданды, түрдүү витамин, допингтердин бардыгын ичип эле чыкты. Бирок бул куракта ал нерселердин бардыгы жардам бербей турганы анык болчу. Беттешке чейин чыккан маалыматтарга ылайык, Тайсон $20 миллион алса, Пол андан 2 эсеге көп $40 миллион гонорар алмак. Эгер бул маалымат чындык болсо, анда 20 мүнөткө жакын убакытта 20 миллион тапкан Тайсонго кол чаап койсок да болот. Калыстардын чечими чыккандан кийин алып баруучу Тайсондан карьераңды эми жыйынтыктадыңбы деп сураганда, Майк бардыгы кырдаалга жараша болорун, гонорар жогору болсо, мындан ары деле беттешип коерун айтты. Белгилей кетсек, Джейк Полдун бир тууган агасы Логан Пол аттуу блогер мушкер да бар. Майк ага кайрылып, балким экөөбүз беттеш өткөрөбүз дегендей кылды. Бирок Логан мен сени өлтүрүп алам да деп тамашалаганын да уга алдык. Чынында эле мындай беттештерден укмуш бир жыйынтык күтүү өзү туура эмес. Тайсондун блогерден сокку жеп, жерге нокаутка кетип жатып калганын элестетүү кыйын эле. Тайсон өзү мындайга жол бербесе керек эле. Беттеш ошентип толук дистанция өтүп, эч ким оор жараат алган жок. Демек уюштуруучулар да Майк менен Джейк да өздөрүнө ыраазы болуп калгандай. Баса, акыркы раундда Джейк Тайсонго сыйын көрсөтүп, беттештин бүтөрүнө 10 секундадай калганда жүгүнүп респект деди. Албетте, мындай легенда менен бир рингте туруш эле чоң сыймык. Аны Пол акчанын жардамы менен ишке ашырды. Мына ушундай достор, каналга жазылып, видеого лайк басып, ойлоруңуздарды жазып коюңуздар.